13 декабрь берүүбүздү улантабыз. Негизи эле айтып койт эмеспи, баягы уга билүү маданият дейт, ал эми туура сүйлөп адабият. Адабият демекчи, кечээ эле бизде Кыргызстанда, Бишкек шаарында деги эле бардык республика боюнча Кыргыз улуттук адабият күнү белгиленди. Белгиленип дагы эле уланууда белгиленди. Адабият жумалыгы өтүп жатат. Ооба, өтүп жатат. Ошого жараша эң сонун иш-чаралар өтүп атат. Алардын бирин бизге Касымалы Байлинов Республикалык балдар жана жаштар китепканасынын башкы китепканачысы Алия Абдиева эжекебиз айтып берет. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Адабият жумалыгы деп калдык. Ушу адабият жумалыгында дагы сөзсүз түрдө китепканалар биригип бир сонун иш-чараларды жыл сайын өткөрүп келесиздер. Быйыл кандай болуп атат? Рахмат. Бул бардык журтубуздун майрамы болсо керек. 12 декабрь улуу жазуучу Айтматовдун урматына, Алыкул Осмоновдун урматына жана башка классиктердин, кыргыз классик жазуучулардын урматына белгиленип калды улуттук адабият күнү деп. Эми кыскасын айта турган болсом, Кыргыз Республикасынын Маданият министрлиги, Билим жана Илим министрлиги, анан эл аралык уюмдар, ЮСАИД, анан Кыргызстандагы Америка элчилиги менен биргеликте биз 5-нен баштап 12 декабрдын аралыгына чейин чоң иш-чараларды өткөздүк. Мисалы 5-нен баштап эле биздин китепканаларда жана аймактык балдар менен иштешкен китепканаларда мектептердин бардык жеринде иш-чара жүрө баштады. Мисалы биздин Баялинов китепканада адегенде эле кичинекей башталгыч класстын окуучуларына, кичинекей кенже окурмандарыбызга Айтматовдун чыгармалары балдардын кыялында деген аталышта же Жомоктор дүйнөсүндө деген ар түрдүү аталыштагы конкурс, сүрөт конкурсу жарыяланды. Балдар бар эмеспи, жанагы алар кандай окуса ошондой мындай сүрөткө кыялданып тартат деп. Анан ошол эле апта ичи адабият күнүнө карата жаңы китептин бет ачарлары өттү, балдарга оюн-зок программалар. Анан эң башкысы, эң бир жакшы иш-чара шаардык тургундардын балдар үчүн 9-10-унда ушу Бишкек парк соода түйүнүндө абдан жакшы иш-чара болду. Бул ЮСАИД менен биргеликте жана биз атап өткөн уюмдардын министрлик менен биргеликте келгиле окуйбуз аталыштагы акция, чоң акция уюштурулуп, бүт аянтчалар коюлуп, балдарга оюн-зок программалар уюштурулду. Балдарга китеп окуп, китеп белек ал, же болбосо ушундай аталыштагы Керемет айлампа, полиочтес, ушул сыяктуу оюн-зок программалар жана китеп көргөзмөлөрү коюлду. Демек баягы кичинекей биздин окурмандарды, бөбөктөрүбүздү баягы адабиятка чакыруу, адабиятка сүйүү максатында кылган иш-чаралар болуптур да. Айтсаңыз, анан кийин менин эсимде ушу мектеп кезде биз деген жыл сайын ушул сиздердин эле китепканаңыздарда ушундай сынактарга катышчу элек, баягы ОЗЭК чыгармаларды аткаруу боюнча андай иш-чара болдубу? Же дагы болобу? Албетте, ОЗЭК биз мындай жалпысынан эле бир оюн-зок программага киргиздик да. Бул ошо полиочтес, Керемет айлампа деп киргиздик. Жалпы алардын аң сезимин, китеп окугандыгын жыйынтыгын биле алабыз. Ошол жака ОЗЭК чыгармалар, акын жазуучулар же Кыргызстандын керемет жерлери деп бүт темаларды киргизип туруп, анан айлампа ойнотканда эле балдардын кандай китеп окуусу билинет да. Анан атайын кроссворддор, анан атайын ушул балдардын оккан чыгармаларынын негизинде атайын мобилдүү театр дагы иштеди да. Алар луч деп аталат. Жетекчиси менен келип алар театр көрсөттү. Мисалы элдик жомоктордон жанагы. Андан сырткары балдарга абдан жакшы белек бекчилер таркатылды ушул акцияда. Андан сырткары таттуулар да кошо таратылып, балдардын көңүлү аябай кунак болду да. Анан балдарга биз китеп жасоо боюнча мастер-класс өткөзүп, балдар деген аябай баягы көңүлдөрү көтөрүлөт. Ошол китепти жасап, өздөрүн автор кылып жазып, ким бирөө ал китепте математика, ким бирөө өзүнүн ырын жазып туруп же бир жазуучунун ырын жазып туруп өзүнүн эмесин жазып, аябай сүйүнүп калышат да. Ошончолук биздин ошо китепкананын ошол атап кеткен уюмдардын, эл аралык уюмдарында максаты ошол болчу да. Бул 11 декабрь улуттук адабият күнү болгондон кийин улуттук адабиятта эне тилинин сакталышы, кыргыз элинин каада салты, бүт тарыхы бар да. Ошону мындай өсүп келе жаткан жаштар жакшылап билсин, муундан муунга жакшы өтсүн деген максатта алардын аң сезимине ылайыктуу уюштурдук. Анан албетте студенттерибизди унуткан жокпуз.
улуу окурмандарыбызга дагы иш-чаралар жүрүп атат. Мындан ары да улантыла берет. Жакшы, мындай суроо. Жанагындай көчмө иш-чаралар дагы болчу эле да сиздерде. Ошого токтолуп өтсөңүз. Анан ушул жана айтып өткөн соода түйүндөгү деп айтпадыкпы, ошо көчмө иш-чаранын бирине кирет. Мында акция өткөзгөн болсок, мурда атайын китеп кербенин өткөзөбүз, ушул сыяктуу эле. Анан дагы айта турган нерсе, мына 12 декабрь күнү биз бүт ошо министрликтер менен биргеликте окурмандарыбыз менен аянтчага чыгып, Чыңгыз Айтматовдун айкелине гүл коюп, анан флешмоб уюштурдук. Флешмоб Айтматовду окуйбуз, келгиле окуйбуз деген аталышта. Ушулардын баардыгы, ушул сыяктуулардын баары бизде көчмө иш-чаралар болуп эсептелет. Анан кызыккандарга китептер жетиштүү эле болуп атабы? Биздин балдарга абдан жетиштүү, себеби биз рахмат айтышыбыз керек, ушу Кыргызстандагы Америка элчилигине, USAID эл аралык уюмдарынан каржылоосу менен балдарга аябай белек-бекчилер берилет. Таттуу ширелер берилет. Аларды ошол китепканада бардык иш-чараларга катышып жүргөндө алардын курсактары деле ачпайт да, бүт алар ошону тейлешет. Ошолордун каржылоосу менен белектер берилет. Айли эжеке, айтсаңыз, өзүңүз ушул китепканада эмгектенесиз, сизге жаккан авторлар? Үч автордор деп кетсеңиз. Улуттук авторлорбу же негизги? Негизи сизге аябай жаккан, жүрөгүңүзгө жаккын. Мага негизинен баардык эле классикалык авторлор жагат, мындай кичинекейимден көп окуган ошол кыргыз классиктеринен Түгөлбай Сыдыкбековду, Райкан Шүкүрбеков, ушуларды биздин убакта Сайзуанда көбүнчө патриоттук көз карашта жанагы көп окуп калдыңыздар, Шүкүрбек Бешеналиев жана Кычан, ушул сыяктууларды биз аябай окучубуз го. Анан көбүнчө ошолордун чыгармаларын жакшы көрөсүз. Пушкин, Лермонтов ушулардын баардык эле чыгармаларын жакшы көрүп окудук. Ал кезде китептен башка бизде кызыктуу нерсе жок болчу. Китепканадан чыкчу эмес ал кезде эч ким. Сизге чоң рахмат эжеке. Рахмат, иш-чараңыздар улана берсин, жакшы улансын, жакшы иш-чараларды кылып атыпсыздар. Куттуктайбыз. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун, өзүңүздүн ден соолугуңуз бекем болсун, жана бөбөктөрүбүздү ушундай китепке дагы болсо чакырып бериңиздер, китеп менен достоштура бериңиздер. Себеби дегенде көп окуган көптү билет деп атат. Сиздердин дагы 5 каналына аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Рахмат.